Кыргыз кыздары тайманбас, өжөр экенин мына ушул эле оюндан байкасаңыз болот. Каршы тарапка топту таамай чаап гана эмес, өздөрүнүн тырышчаактыгы менен уда упай топтоп жатышты. Баса ак кийимчен волейболисттер кыргыз кыздары деп билиңиз. Чечүүчү беттешке чыккан шри-ланкалык кыздардын ээсин кыргыз волейболчулары жакшы эле оодарды көрүнөт. Таамай мээлеп, күч менен соккон топту тосуу аларга оор болду окшойт. Ошентип кыргыз волейболист кыздары жарым финалдык беттеште непалдыктарды 3-0 эсебинде жеңип, чечүүчү беттеште шри-ланкалыктарды 3-0 эсебинде утуп, мелдештин чемпиону аталышты. Чемпиондуктун артында опол тоодой болгон эмгек жатат. Кыргыз волейболчулары турнирге катышуу алдында айлап машыгууларды өткөргөн. Тут жеңишке ээ болдук. Бул ушу кыздардын эң биринчи жеңиши. Айра куттуктайбыз, сүйүнүп атабыз. Машыгуу болуп, ордо жакшы тренировка кылышып, жыйынтык ушу жеңишке алып келди деп ойлойм. Кыргыздын желегин желбиретип, биринчиликти багындырган спортчулар ийгилик менен мекенине кайтып жатканына кубанычта. Волейбол боюнча Азия чемпионатын ийгиликтүү аяктадык. Биринчи орун менен Кыргызстанга азыр кайтып жатабыз. Спорт департаментке жана Кыргыз волейбол федерациясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана Кыргыз элиме чоң рахмат. Буюрса будан кийинки дагы турнирлерде Кыргыз Республикасынын желегин желбиреткенге аракет кылабыз. Негизи буга дейин мамлекет спорттун волейбол түрүнө анчейин деле көңүл бурбай келген. Ошондуктан бул багыттагы ийгилик, жеңиш дээрлик жокко эсе болчу дешет спорт баяндамачылар. Азыр болсо мамлекет спорттун түрүн бөлбөй, бирдей тегиси көңүл буруп жатышы чемпиондукту алууга жол ачууда деген пикир. Мамлекет биздин спортчуларга жогорку деңгээлде көңүл буруп, колдон келишинче бардык шарттарын кылып, мейли акча каражаттары болсун, мейли кандайдыр бир эл аралык мелдештерди уюштуруу жагы болсун, мейли өзүбүздүн Кыргызстанда өтүп аткан мелдештер болсун, бардыгына тең мамлекет өзүн мындайча айтканда өңүн буруп, колдорунун келишинче бүт бардык мукташтыктарды чечип берип аракет кылып атышат. Ооба, албетте буга дагы спортчулар өзлөрүнүн мындай жоопкерчилигин сезип атышат. Азыр мамлекет спорт тармагын каржы жаатында да жакшы колдоо көрсөтүүдө. Мисалы 2020-2021 жылы Дене тарбия жана спорт департаментине жылына болгону 250 миллион сом бөлүп келген болсо, азыр 750 миллион сом каралууда. Мындай колдоо спорт тармагын алда канча өнүктүрүүгө түрткү болду. Пристальное внимание государство еще начало уделять. Мамлекет спорт тармагын ар тараптуу колдоп жатканы бизди кубандырат. Мисалы, мурда каржы маселесинен улам биздин спортчулар айрым учурда эл аралык мелдештерге бара албай да калышчу. Азыр бардык маанилүү делген беттештерден биздин спортчулар калбай катышып жатышат. Ал эми волейбол тармагына да бөлүнгөн каражат көбөйдү. Быйыл 17-18 миллион сом каралган. Жакында тагыраагы 26 июлда дүйнөлүк олимпиада оюндары башталганы турат. Ага Кыргызстандан күрөш, дзюдо, сууда сүзүү, жеңил атлетика жана бокс боюнча жалпы 16 спортчу катышары маалым. Өлкө башчы спортчуларды ар бир кыргыз жараны жеңиш менен күтөөрүн белгилеген. Эсиңиздерде болсо, 2021 жылы сиздер менен жолукканда биздин жалпы максатыбыз 2024 жылдагы Париж олимпиадасында биринчи орундарды камсыз кылуу, алтын медаль жеңүү деп айттым элем. Бул менин эле сөзүм эмес, 7 миллион элдин суроо талабы, үмүт тилеги болуп турат. Мына ошол үмүт тилектерди актоого мезгил келди деп ойлойм. Жакшы ниет жарым ырыс демекчи, биз жогоруда сөз кылган Кыргызстандын волейбол боюнча кыздар командасынын Азиянын чемпиону болушу ийгиликтин башаты экени шексиз. Мамлекеттин элдин спортчуларга берген деми колдоосу аларга жеңишти багындырууга түрткү экени бышык. Салабат Эркетаева, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.